Балдар. Здравствуйте, дети. Кыргыз тил сабагынан Бозова Кымбат Ононбековна. Бүгүнкү сабактын темасы Чыпалак баланын иш күнү. Сегодняшняя наша тема — рабочий день Чыпалак бала. Балдар, өткөн сабактарда созулма жана кыска үндүлөр катышкан сөздөрдү өткөнбүз. Азыр ошол сөздөрдү эстеп калыш үчүн жат жазуу жазабыз. Мы в кыргызском языке проходили, что гласные звуки делятся на краткие и долгие. Чтобы хорошо запомнить, будем писать диктант. Что мы видим? Не көрүп турасыңар. Ова, бор, бор, бор. Азаматсыңар балдар. Бул сөздү туура жазыңар деп ойлойм. Ал эми экинчи сүрөттү карасак, бул орусча печень, кыргызча бор, бор, бор. Өзүңөр көрүп тургандай, созулма о менен жазылат. Азаматсыңар балдар. Бул сүрөттү карасак, ток, ток, ток. Демек бул дагы кандай о менен жазылат экен? Албетте созулма о менен жазылат экен. Азаматсыңар. Кийинки сүрөттү карасак, если посмотрим на рисунок, да, мы сразу можем понять ток, ток, ток. Балдар, токко тийбегиле деп ата энеңер көп эскертсе керек. Ток. Демек, ток бир эле о менен жазылат экен. Азаматсыңар. Бул эң таттуу кон, кон, кон. Демек, биз кон деп жазганда канча о менен жазат экенбиз? Албетте эки о, созулма о менен жазабыз. Кон. Азаматсыңар. Балдар, азыр карасаңар, сүрөттү карасак, жалкоо окуусу келбеген жалкоо баланын сүрөтүн көрүп турабыз. Бул биздин сөзүбүз жалкоо, жалкоо, жалкоо. Демек, жалкоо деген сөз созулма о менен жазылат экен. Азаматсыңар, жат жазууну жакшы жазыңар деп ишенем.